Бияғы Қырғызстан болса, жолдың ар жағы Тәжікстан. Бұяқта бұл событиялардан алдым, бұяқта іштеп, нашақта магазинде іштеп, тірекчілік болады еді. Ал ошо неден келген жол. Тажикстан менен чегарада жайгашкан Борбордук айылынын тургуну 33 жаштагы Ахунжан Шакиров навайканасы менен азык-түлүк саткан дүкөнүн 2 жылда 2 жолу жаңылаган. Биринчи жолу 2021 жылы апрелдин соңундагы чегара чырында тонолуп өрттөлгөн. Кайра калыбына келтирип иштете баштаганда 2022 жылы сентябрда кайра жаңжал чыгып дагы өрттөлгөн экен. Бул чырда Ахунжан Шакиров сыяктуу Баткен облусунан жалпысынан 258 жеке ишкер 426 миллион сомдон ашык зыян тарткан. Ахунжан 2 баласы менен мигрант болуп жүрүп, топтолгон каражатына ишкерлик кылып, туулган жеринде жашайм деп ойлогон. Россияга барып, иштеп келип, şu акча чогултуп келип, şu кайра миграция болбой деп, şu жакта өзү айылда эле иштейин деп магазин ачтым. Биринчи жолу ачканымда май айында Тажикстан тараптын кол салышы менен биринчи жолу дагы күйүп кеттим. Экинчи жолу да аракет кылдык ушуга. Ачайык. Россия şu барыбыз келбей калды да. Ушул эле айылда ишкерлик кылган Медербек Эркинжановдун да тетик сатып, автоунаа оңдогон жайы 2021 жылы апрелде, андан кийин 2022 жылы сентябрдагы чегара кагылышында 2 жолу өрттөлүп тонолгон. Ишкердин экинчи жолу өрттөлгөндөгү чыгым эле 4 миллион сомдон ашкан экен. Андан бери ушул чыгарыш кыйын болуп атат. Чыгарсак штраф. Ош Бишкектен кылак десек, почти жок эле эсебич. Барабыз таппай келебиз. Чыкса 2-3 чыгат, о 2-3 клиент менен эле түгөнүп калат. Кайра эле ошо издемей да. Бетем только Opel айдайт экен, лелек-лелегинде. Магазиндер соңа да паста бар да, 2 жолу мантип уруш болуп кетти, 2 жолу тең буруп кетти көбүдө тең. Ишкерлер чегара чырынан жабыркап, мүлкү, капиталы, бизнеси, каржысынан айрылып жатса, кээ бир ишкерлер кардарынан, соода өнөктөштөрүнөн айрылып жатат. Көкташ айылынын тургуну Нурбек Сапарбаевдин темир жаатындагы ишкерлиги 2 жылдан бери солгундап кеткенин, буга чегарадагы каттамдар токтоп, абал туруктуу болбой жатышынын таасири тийген. Ушул ишкерлик менен 10 жыл болду, алектенгенибизге. Анан ушул чегарадагы кырдаал биздин ишмердүүлүгүбүзгө аябай эле таасирин тийгизип атат. Терс таасирин тийгизип атат. Азыр ошол 42 жылдан бери болгон окуялардан кийин баягындай көңүлү калып калды, кандай болду, баягы уже азайып кетти да кардарларчы. Лейлек район Жаңы Жер айыл аймагында эле 350дөн ашык кичи автобус, жүк тарткан автоунаалар, мөмө жемиш, оокат, азык тартып иштеп турса, чегара чырынан кийин бул тармакта такыр токтоду. Бул аракеттен эч ким пайда тапкан эместей. Чегарабыз жабык, эки тарапка тең зыян тийип атат бул нерсени. Бир жөнөкөй эле мисал катары айтсам, мен билишимче, ушул айыл өкмөттө 360тан ашкан спринтер болгон экен. Эмеге чейин иштеп турган ошолор. Алар бүт Тажикстандан фрукты эмелери чыгарып, жемиштерди чыгарып, Бишкекке жеткирип турган. Бул дегени 360 шопур, может быть, кээ бирлерде 2ден болгон болушу мүмкүн. Бир канчадыр мындай бизнесмендер, грузчиктер, ошолор бардыгы канча сатуучулар ошонун аркасынан үбүлө багып жүргөн. Эми бүгүнкү күндө ошол нерсе жоголду. Тажикстандын да Кыргызстан менен чегарага жакын айылдарында ушундай эле абал. Чегарадагы каттамдын токтошу соода экономикалык мамилени токтотуп, чегара чырларынын улам кайталанышы тажикстандыктар үчүн да кыйла түйшүк жаратыптыр. Эч ким топкан эмес, мындан бага кем топмойду. Эч ким мындай абал жаралган учурда пайда тапкан эмес, таппайт дагы. Биздин денибизде кимде-ким эки адамдын мамилесин бузуп, ортосун алыстатса, ал жакшы эмес деп айтылган. Биз илгертеден эки кошуна катары мамиле жасап, тиричилигибизди чогуу өткөрүп, бири-бирибизге таянып калган экенбиз. Соода алакат токтогондон пайда болгон жок. Эл, ишкерлер жабыркады, экономикалык жактан зыянга учурашты. Карапайым тажикстандыктар бизге кайрылып жатышат. Бийликке жеткиргиле, мурдакы абалга кайталы. Базарыбыз, мазарыбыз, тойлорубуз бирге болчу. Кыйналдык деп жатышат.
жатышат. Базарыбыз, мазарыбыз бир дегене. Мисалы, Тажикстандын Лаккон айылы менен Кыргызстандын Карабак айылынын ортосунда көрүстөн чогуу болгон. Эки эл да сөөктү ошол жерге жашырышчу. Ошол учурдагы мамилени кайра орнотушубуз керек болуп жатат. Hammasini qaytarishlik maqsadida inshaalloh shuning uchun keldik biz bu yerga. Мамлекет аймактардагы ишкерлерди кармап калуу үчүн банктардан жана каржылык уюмдардан 25 миллион сомдой насыяларын кечти. Жабыркаган ишкерлерге колдоо көрсөтүү үчүн 300 миң сомдон келемте берип, каржылык уюмдардан алган насыяларды кечип, туумдарын жеңилдетип же мөөнөтүн узартып берди. Тажикстан менен чек арасын бир эле жол бөлүп турган Лейлек районунун Борбордук айылында 2 жыл катары менен жабыркаган ишкерлер кайра аракеттенип, ишмердигин түптөөгө умтулуп жатат. Бул чек ара маселелери чечилгенче деп күтүп олтура бербей, өз ара тириликти, жашоону улантуу, кошуналар менен ымаланы тездетип калыбына түшүрүү үчүн кадам деп эсептешет. Азыр энди бу жакка айылдын ичиге ачабыз деп аракет кылып атабыз. Мурдагы дүкөнүң кайсыл жерде эле? Жолдун боюнда. Кайсы жол? Мына Тажикстан трассасы өткөнгө ошонун боюнда турат. Сода жакшы болобу? Сода энди жакшы болот эди. Тирикчилик өтүп турат. Адам бул жерге куруп атасың. Эми ушул жака өзүбүз иштеп, нөлдөн көтөрүп атабыз азыр. Бутуп калайын деди. Азыр дагы иштеп атабыз азыр. Кайрадан мына өзүбүз ремонт кылып икем менен. Укам бу жакта навайханада нан жапат. Ушул жакта азыр мына ачып алайык деп мына ремонт почти бүтүп калды мына. Аракет кылып атабыз. Биз ham шуга аракет кылып атабыз. Мамлекет значит аракет кылып элдерге кайрадан үй салып берип атат. Биз ham шуга аракет кылып биз магазин ачайык дедик. Жона турбай, шу магазин значит жакшы болуп кетет баары деген үмүттө мен ачтым да кайрадан магазинди. Ахунжан Шакиров тобокел деп кайра баштаган ишинин мындан ары дагы жанданып кетиш үчүн биринчи кезекте тынчтык керек. Мамлекет сууда жана келемте үчүн берген каражат кайра күйүп кетпесе экен. Чек араны чечип, чек аралаш аймактагы сооданы кайра жандантып, мамилени оңдосок болот эле дейт. Жанжал болгон учурда иш жакшы эди. Тажик тараптан туугандары эми чыгып, бизде мисалы мына продукталар арзан буларга караганда. Бизден чыгып алып кетүүчү эди. Жакшы мамиле жакшы эди. Билбедим, ушундай немелер болуп кетти. Алар азыр эми эки элдин жөнөкөй тургундары эмне дейт энди? Кандай болсо деп? Менде тынчтык болсо, ошо чек ара маселесин тезирээк чечилсе, үйдөн нормально эле отурабыз деп башка жака кетишке неме жок. Ушул жакта төрөлдүк, ушу Кыргызстанда төрөлдүк, ушул жакта турушубуз керек да. Чек ара чечилсе, тынчтык орносо, баары калыбына келсе, анан ишкерликти кайра улантабыз деп күтүп олтурбастан аракеттенип жаткан ишкерлер чек арага жакын жердеги дүкөнүн коопсуздуктан улам айылдын ичине жылдырып, ишмерлигин токтотпой абалдан чыгып жатышат. Анбай качпай эле бияка чыктык да. Кайрадан дагы ошо нөлдөн баштап, уруштан кийин анча кыйналып калды баары эле. Ким ушу жеке иш кылган болсо баары эле кыйналып атат, битте мен эмес, баары элечи. Бири болсо экинчиси жок дегендейчи. Мурдагыдай болсо, конечно, элге жакшы да. Аларга да, бизге да. Чек араны. Эмбетте бүт эле ушу чек арадагылар бүт эле ушу бизнесмен элек да. Ушка жер бермен да баары эле, бар жоктон. Мынантип эгебиз мынантип уруш болуп кетип эле бүт жакты күйдүрүп салып атат да. Абалдан чыгуунун бирден бир жолу бул тынчтык жана мамилелерди калыбына келтирүү. Эки тарап бири-бирине артын салып, өз ара мамилени чыңдабай сүр көрсөтүү менен бул көрүнүштөн чыга албайбыз дешет жергиликтүүлөр. Но бизди бүт Кыргызстан постоянно бага албайт да. Бизге ошо шарт түзүп берсе, элдер барды келди кылып, соодасын кылып, эмесини күнүмдүк оокатын тиричилигин кылса болот эле да. Мураса кылып чечип алып туруп, дальше жакшы коңшудай жашашыбыз керек. Yaqinda mumkin bu agar bir qo'shni o'lib qolsa, ikkinchi qo'shnisi Азырынча аз-аздан болсо да эки тарап бири-бири менен мамилени бекемдөөгө аракеттенип, ар бир институт өз алдынча аракет жасап, ишкерлер, дин кызматкерлери, аксакалдар мамилени чыңдоого умтулуп жатышат. Экономикалык мамилени чыңдоо менен ар тараптуу умаланы калыбына келтирсе болот деген Тажикстандын өкүлү кызыкчылыктардын кесилишин табуу зарыл деп сунушун айтат. arqa bor. O'sha arqa nimasi bilan biz Laylak rayonini
Кыргызстандын Лейлек району менен биздин Гафуров району чектешкен жерде эки эл үчүн базар ачуу демилгесин ишке ашырыш керек. Мындан тышкары Лаккон айылыбыз менен сиздердин Карабак айылы чектешкен жерде ушундай эле эки эл үчүн базар ачууну сунушу көтөрүлүп келет. Бул демилгелерди ишке ашырыш керек. Эки элдин соода алака бириктирет, мамиле курулат. Бири-бирибиз менен ар тараптуу мамиле жасайбыз. Илгертеден эки эл соода сатык, туугандык катнашта болуп келген. Биз өткөн окуяларды эстеп олтура бербей, алдыга карай кадам таштап, бири-бирибизди кечирип, жакшы жашоону улантышыбыз керек. Бул эки элге да пайда алып келет. Биз кошуна эки эл, динибиз да, карманган баалуулуктарыбыз да бир. Биз ошол илгертеден берки мамилени калыптандыруудан үмүт кылып, аракеттенип жатабыз. Yo'lga qo'yib turib, o'sha bordi keldimizda eski holatiga qaytarishlikka umid qilib keldik. Ишкерлердин чыгымдарын калыбына келтирип, андан ары элдин турмушун бекемдеп, чек аралаш аймактарда калктын жашап калышы үчүн бийлик тараптан да аракеттер болуп жатат. Чыгымга учураган ишкерлер үчүн алган насыяларын кечип, кенемте төлөө иштери башталган. Чек ара чырында чыгымга учураган чакан ишкерлердин ээлеринин 80ден ашыгына казынадан 300 000 сомдон кенемте төлөнү берилди. Башка чыгымдарды да толтуруу үчүн атайын комиссия иштеп жатат. Эки райондо атайын комиссиялар түзүлгөн, комиссиялар иштеп чыкты. Комиссиялар ар бир үйгө кирип, ошол үйдүн ээси менен сүйлөшүп, канча эмнелери бар экен, ошону менен бирге канча чыгым болду, канча залал тартты, ар бир үйдүн ээси кол коюп берген актыларга. Бүгүнкү күндө биз баарын топтоп, область биз мамлекеттик комиссияга жибергенбиз. Буйруса, мунун баары мамлекет өз тартиби менен төлөп берет. Банктардан жана каржылык уюмдардан 25 миллион сомдой насыялар жоюлду. Чек ара аймактарындагы ишкерлерди колдоо, мындан ары ишти жандантып, кайра калыбына келтирүү үчүн жеңилдетилген насыя берүү да каралган. Ишкерликти токтотпой, андан ары улантып, айылдарда орто чакан ишмердик менен алектенгендерди кармап калуу үчүн ар тараптан аракеттер бар. Изденип, аракет кылгандар үчүн өкмөттүк эмес уюмдарда аракет жасап жатат. Ишкерликти колдоо борбору жана ЖИА менен чогуу Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы менен чогуу октябрь айынын башында ошол ишкерлерди, ошол жабыр тарткан ишкерлерди стресстен арылтуу боюнча Ош шаарында 2 күндүк тренинг, стресс менеджмент деп, стрессти башкаруу, ошол стресстерден арылуу боюнча дагы иш-чараларды өткөрдүк. Буюрса мындан ары дагы ишкерлерге юридикалык жардам, бизнес боюнча, бизнести кайра жүргүзүү боюнча дагы жардам, финансылык жардамдарды дагы колдон келишинче жүргүзөбүз. Өткөн жылдын 14-17 сентябрь күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасында болуп өткөн кагылышта 258 жеке ишкердин чыгымы 400 миллион сомдон ашкан. Талапка жооп берген ишкерлерге 300 000 сомдон кенемте берилди. Мындан тышкары банктардагы жана каржылык уюмдардан насыялар жоюлуп жатат. 2021 жылдын апрелиндеги чек ара чырынан бери эки тараптын бийлик өкүлдөрү гана жолугуп сүйлөшүүлөрдү өткөрбөсө, жергиликтүү жарандардын ар тараптуу байланышы токтогон. Эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү да дээрлик токтоп, экспорт, импорттоодо көлөм өтө эле кыскарып кеткен. Экономикалык жааттагы адистер соода байланышты, өз ара карым катнашты үзүү эки тарапка да пайда алып келбесин эскертип жатышат.